Андан кейін ошол кабырда Мункар жана Накир деген периште келип, сиз менен бизден сурак кылат экендигине дагы иман келтиребиз. Бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин негизинде эмне бекемделген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо өлгөндөн кийин адам баласы барып кабырга түшкөндөн кийин эң акыркы адамдын бутунун ошо басып кеткенин, сандалисинин үнүн угат. Андан кийин эки периште келип, анын эмнесин сурайт дейт, Роббиң ким деп сурайт дейт, пайгамбарың ким, сага жөнөтүлгөн пайгамбар ким деп сурайт дейт, андан кийин диниң кайсы деп сурайт дейт. Ошондо момун адам не дейт дейт, Роббим Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп жооп берет дейт. Аллах субханаху ва таала ошол инсанга кабырда жашоосун немне кеңейтип, бейиштин бакчасынан бир бакча кылып коет дейт. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды ушул сурак жоопту бекем кылып, андан кийин ошол кабырда жашообузду бейиштин бакчасынан бир бакча кылып койсун. Бир тайпа адамдарга, мунафыктарга жана капырларга эмне кылат? Аллах субханаху ва тааламдын ошол периштелери сурап бергенде, билбейт экенмин дейт. Ошондой деп келген хадисте, билбейт экенмин деп. Адамдар айтып жүрөт эле дейт. Караңыздар, адамдар айтып жүрөт эле, үйрөнгөн эмес. Бул жашоодо амал кылган эмес. Биздин жашоодо канчалаган адамдар бүгүнкү күндө ишенесизби, бир тондар азыр сиз менен бизге жомок сыяктуу ушул нерсечи. Бирок ишенин көпчүлүк адамдар Роббиси ким десе билбейт. Роббиң ким десең билбейт, пайгамбарың ким десең билбейт, диниң кайсы десең билбейт. Чүнкү бул ачынарлуу нерсе. Эми ушул бул дүйнөдө сиз менен биздин сурагыбызга жооп бере албай аткан адам эртең периштенин алдына кантип жооп берет? Эң ачынарлуу нерсе бир туугандар. Ушул 3 суроого даярданбастык бул эң чоң бакытсыздык. Шундай бул дүйнөнү кыйратып, бул дүйнөнү бардыгына eelик кылып калса дагы 3 суроого жооп бербесе, ал жерде периштелер анын байлыгыны, анын бийлигине карап олтурбайт да. Ал жерде ошол суроого берген жообуна карап туруп тагдыры чечилет. Кабырдагы азап бир туугандар эмненин акырында тиги кыяматтагы азаптын алдында, тозоктун азабынын алдында эч нерсе болбой калат. Чүнкү